Жакында эле бир видео чыкты го, жана Арашан кочкор 1 миллион долларга сатылган жок. 1 миллион доллар. 1 миллион доллар деген примерно 87 долларды эсептеп ала турган болсок, 87 миллион. 87 миллион экен да. Мен айдап жүргөн машина 1 миллион турат да. Значит, мен машинамдан 87 машина экен. Ошол бир Арашан койдун баасы. Бирок бул машина мага аябай польза берет да. Мисалы, жумушка алып келем машина менен, газ менен азыраак расход кылат. Мисалы, 1,5 миңге газ койсам 10 күн жүрөт экен, 10 күн 7 күн жүрөм, толтура жумушум бүтөт. Анан бул Арашан мисалы жөнөкөй карапайым эл ким алат бул Арашан? Вообще түшүнө албайм. Базарга барып, мисалы, кой сойгону, кода тоскону кой аласың да, эми обычный эле кой. Жакшы баксаң веси көп болот, азыраак баксаң эми арыгыраак болот дегендей. Бул 87 миллионду, мисалы, бир Арашан кой 200 кило чыгат болот. Ошол айтышы боюнчачы 200 кило болсо, 87 миллионду 200ко бөлсөң, так, приблизительно 200 болсоң 400 миң, 431 бале миң, 2433 миңден 1 кило эти 435 миңге туура келип атат да. Мындайча айтканда. Азыр бунун аягы каяка барат? Ким алат? Эми бул койлор аягы бар эт болот да, башка эч нерсе болбойт. Минип улакка чаба албайсың, например. Же минип магазинге барып келе албайсың. Бул жөн эле эт багытында. Же бунун жүнүн алтындан кылып бир нерсе кылыш керек. Алтындан чыгарып ошол кийимдер кымбат сатылыш керек. Ошол койлор постоянно ошол темпте кармалып калыш үчүн. Же болбосо бул Арашандардын эти бир ресторан ачылып, өтө кымбат мындай ресторан болуш керек да, только ошол жерден тамак жей турган байлар барып жеш керек. А карапайым элдер, мисалы, чабандар ким алат? Мисалы, 50 миң долларга барып козусун алып, 50 миң долларга чабандар коз алгандан көрө жакшы аттарды, малдарды көбөйтүп бизнес кылышат, же квартира алып алышат. Ушул сыяктуу да. Ким алат, мен түшүнбөй атам. Булар өздөрү эле бири-бирине сата береби? Мен жаман оюм жок негизи. Бирок аягы барып эмне болот? Например, азыр бир миллион долларга кочкор алдың, эртең бул пирамида токтоп калса. Мен пример келтирген, ушу 87 машинада мен айдап жүргөндөн 87 машина, бир таксопарк. Акылга сыйбай турган нерсе да. Ат болсо да мейли минип Казакстанга же башка өлкөлөргө чыгарсаң болот. Койду кантип экспорттоп башка мамлекеттерге кымбат сатабыз? Кантип? Этиби же несі? Бұл таза кандуу, бирок мындай баа бул нереальный нерсе да. Абадан алып атышабы. Мен акылыма сыйбайт да бул нерсе. Боло берсин, байый берсин, бирок аягы эмне болуп бүтөт? Интересно. Так, риск боюнча эң биринчиден ошол Арашан кармайм деген адам эң биринчиден ал өзү ортодон сынбаш керек да. Анткени бияка деген сабырдуулук керек. Бул деген долгосрочный перспектива да. Арашандыкы баягы 1 жыл, 2 жылдын ичинде результат көрүп, анан ошо менен миллионер болуп кете турган эме эмес бул. Буяка деген бир 5 жыл, 10 жыл эмгек керек да. Ошол үчүн ошого даяр болуп туруп, анан кийин баштасаңар туура болот да. Азыр ортодон канча деген кымбат койлорду алып, алар мындайча айтканда моментальный результат күтүшөт. Ал бул Арашан моментальный результат кылбайт. Алар ошол жерден сынат дагы, кайра ошолордун арзан баага алган баасынан арзан сатып, азыр ортодон канча деген адамдар зыянга учуруп атышат да. Ошол үчүн баштардын астында өзүңөрдү настрой кылып, анан баштаганыңар оң да. Особенно жаңы баштоочуларга айтып атам. Bu yerde bunun provnikleri 2 bolsun alıp gelip. Maşallah. İçine boz yaş. Ana koçka. Şarpiye linya. Evet. Neç pul kıl desin Karim Hoca? 100 bin dolar. Ne alamaz. 100 bin dolar berse. Avga. Çapuşur elin arasında soda kılıyor. Maktan atacağız da. Hüseyin Barakan. Elli koy. Satından mı yaptı? Ya bu satmaydı geldi. Satmaydı. 250 olsa verim. 350 bin dolar. Maşallah. Эми азыр бизде бүт интернет тармактарында көрүп калабыз. Мисалы, бир унаны күнүнө 3 сомдон төлөп, мурабаха жол менен да каласыңар деп рекламадан чыгып атпайбы, жарнамаданчы.
Анан сиздин бир видеоңузду көрүп калдык. Мурабака жол менен алганча велосипед менен жүргөнгөр жакшы дегенчи. Анан эмне себептен эгерде күнүнө 300 сомдон 400 сомдон мындай элдин чөнтөгүнө ылайыктуу эле го деген сөз. Ушул мына көрсөңөр, менин иштегенин көрбөйсүңөр. Мен деле мындай кичине эле мурдубуз чаргыла көрөт экенбиз да. Анан күнүгө 350 сомдон десе мен алгым келип кетет да, түшүнөсүңбү? Күнүгө 350 сомдон десе, анда мен үйдөгүлөргө мындай эжемдин машинеси жок. Папам деле мен өзүмдүн эски машинемди айдайт. Эски HS машинасы бар, ошону айдайт. Анан мен ошолорго ойлоп коем да, берип койбоймун деп. Эмне 350 сом Америкада кичинекей акча мына. Бул кофени биз $10 алабыз. Бул уже 1000 сом. Мына бир кофенин баасы. Бир кофенин баасы. Кофе ичпей кой. Бирокчу бул 350 деген 300 сом деген бул жөн эле маркетинг. Бул жөн эле сага мындай. Мен сага бекер бул балык камымда күрчөк тургутасың го? Ошондой да. Лох болсоң келип жейсиң да. Мен иштебесе келип жейсиң, кечирим сурайм. Окей. Жегенден кийин ошону төлөгөндө ровно 2 жолу кошуп 900 сом кылып төлөйсүң. Ким кооз сүйлөсө, ошону ичип кете беребиз. Сен чыгып туруп 300 сомдон беремсең, элдер сени ичип кете берет. Эң чоң минус. Мурабака адал жолун бизге ким айтат? Муну независимый банкта иштебеген, хандан коркпогон, өзүнүн мнениясы бар, күчтүү, илимдүү адам айтыш керек. Мына, коркпогон. Мен кечирим сурайм, бирок азыркы учурга дейин катуу тийсе кечирим сурайм. Бирок азыркы учурга дейин дин өкүлдөрү Кыргызстандын бул боюнча муларды унчуга элек эч кимсе. Бирөө дагы унчуга элек. Мурабака боюнча. Анткени Мурабакадан сыздаган адамдар көп. Машинени кантип тандайбыз деген сөздүн токотор жери, кантип колуңардан келсе, таза Carfax машина. Акчаңар жетпейби? Чогул. Аракет кыл. Ошондо сен утасың. Анан эмне болсо дагы Мурабакага барба. Эмне болсо да. Эмне бекер берем десе дагы Мурабакага барба.